Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Нокатрын Айтамга деген айылына келдим. Мына ушул жерде келини кайненесин бүгүн кубантмакчы, студентмөкчү болуп атат. Ошон үчүн азыр саналуу мүнөттөрдө жакшынакай болгон дагы бир эненин сүйүнүшүнө сиздерди ортоктош кыламын. Жакшылап баам салып байкап туруңуздар урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу көрүүчүлөр, көпчүлүгү мисалы менин программасын аябай мындай оңой эле тартып коет деп ойлойт. Мен ушуну баса белгилеп айткым келет. Мына ушул көрсөтүүгө улай жолдору начар, климаты татаал дегендей ушундай бир айылдарга келип бир күн мен менен кошуп туруп ушул менин программасын тартып көрсөңүздөр, анан мага чоң рахмат деп, Алла ыраазы болсун деп батаңыздарды бересиздер. Бул мен жөн эле баягы программага кыпчып коюп атам да. Мисалы ушул көпчүлүк комментарийлерде ушундай комментарийлер жазылат. Ошого мен кыстарма. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей менин программасы Айтамга айылында. Аксакалдар тосуп алды. Бул жакта болсо келиндер, кыздар турат ошойт да чамасы. Ошол Минура деген келини бар да Москвада. Анан күйөөсүнүн атын Максат акебиздин. Азыр но кагазда дагы бар, даныйларчы. Мен ошолардын баарын окуп берем. Анан баштайбыз. Жүрүңүздөр, эми биринчи аббелиңизди куттуктап алайлы. Биринчиси кирин. Сиздер кирип барыңыздар, мен коштоп кирип барам. Ооба, мен кызматтамын. Кыргызда мыйма биринчи кирет да. Ооба, жок. Мен азыр сиздерди тартып аткандыктан сиздерди бир жакшы бир кадрга алып, бир тарыхый бир 20-30 мүнөттүк эфирди жүрө бериңиздер гана. Урматтуу көрүүчүлөр, бардыңыздар кире аркаңыздардан кирейин. Бүгүн да ушул Айтамга деген айылда бир бактылуу энени сиздерге сүйүн үчүн чагылдырып беремин. Урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар, жакшысызбы? Энем ушул. Абдене, сизби? Бу гүлдү бериңиз, анан кийин божурайын сиз менен кичине бир гүлдү бериңиз. Максат деген балаңыз бар, Ооба. Туулган күнүңүз менен. Бүгүн туулган күнүңүз менен канчага чыктыңыз? 63. 63. Жүрүңүздөр, эми кичине элге мактанайлы, подаркаңыздарды бир кичине бир көрсөтүп туруп, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Аман эсен отурасыздарбы? Мени таандыңыздарбы? Бүгүн швейген алып келген жокмун, бүгүн менин программасын алып келдим. Эне бул жакка өтүп алсаңыз, бир аз жаргырат кылып туруп, сулуулак кылып атайын. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей мен Айтбек энебиздин жанына дагы келип калдым. Отурсаңыз болот, эне отуруп алыңыз, отуруп алып маектешебиз, Москвада Максат деген балаңыз бар, Минура деген келиниңиз бар. Абдан ушул мен эки дүйнө ушу барктаган адаммын дейт ушул Минура келиниңиздин бир жакшынакай сөзүн, аманат сөзүн сизге жеткизип коеюн эне. Менин энем эмес, кайненем эмес дейт, менин апам дейт. Ушунчалык мен ушунчалык тереңинен урматтайм дейт, сыйлайм дейт. Анан жөн мени чакырбай, анан мондай бир кагазга ыр жазыптыр. Азыр Москвада аябай кыш болуп атат, өзүңүз көрүп атасыздар. Бул жакта жай болуп атат, 32 градус ысып атат, таң калып атат. Ошо ырын окуп туруп анан кийин менен кобурашалы, Мынакей Минура келиниңизден ыры. Сиз ага чейин чалып турсаңыздар, ушу байланыштырып бир дагы видеобуз менен сүйлөштүрүп коеюн, Анда мындай ыр жазыптыр эне. Жараткан сизди жаз айында алып келген дейт. Жаздай жылуу жумшак пейлиңиз биргенен дейт. Жадырап, жайнап жүрө бериңиз дайыма, жараткан сизди бизге белек кылып берген дейт. Келин эмес өз кызыңыздай кабыл алган. Келгенимде жылуулуктан көпүрөк салган. Генем басып өтсө дагы жылдар арадан, биз келиндер төрүңүздө жайнаган дейт. Мындан башка деле келиндериңиз толтурда турабы, ошо келиндериңизде атын кошуп койду бардыгынчы. Өмүрүңүзгө өмүр улап берсин жараткан, өксүбөй өтүңүз сиз бул ааламдан дейт. Өчүрбөй кармап бир үй бүлөнүн түтүнүн, биз болойлу кайнененин жолун уланткан. Сабак алам сиздин күчтүү сабырыңыздан, сана тартпай жүрүңүз балдарыңыздан, сүйкүмдүү чоң эне болуп төрүбүздө, небере чеберлер өпсүн маңдайыңыздан дейт. Уулуңуз Максат, кызыңыз Меркан, келиниңиз Минура, небереңиз Нурыймандан атынан келдим деп мен сизге ушул аманат сөздү айтып атам. Ушул кишилер ушул мени жөнөттү, ушул менин апамы дагы ушул менин программасына каттап койсун депчи. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей абенебиз менен кичине бир аманат сөздөрдү айттырып дедирип алдык. Бул болсо Меркан деген кыздын атынан.
Kol çabıp turabız hem kişine bu bilekteşliklerini özünüzlerine gösterip koyun. Daşnakay altın şakek. Yine kavıldap inin koluna salıp koyduğunuzda gözlerim gelip geliyor. Hurmatlı görüşler, mınaki Daşnakay bolgonuna söykөsü. Merkan degen kızının atынан mınaki yine. Geliniz. Bu jaktan ötüp, mına uşul şakekti salıp koysanız. Kol çabıp turabız, hurmatlı görüşler, hurmatlı katışucular. Kolunu et yatkım. Ova. Mınaki. Anam bul ene, bul ece, dağı bir jardam berip koysanız, bul dagın şu atayın açılgan jok, mına uşul zakaz, uşul buyrutma, bilerik, minura gelininizin atынан. Açı veriniz, beyimiral. Kol çabıp turabız, mınaki, Daşnakay bilekterge. Unutulguz gözürmemler. Bas baltarымен байланышtık mı? Mınaki, ha? Kandayсыз minöreje? Жақсы отырасызбы? Men болсам мынтип Daşnakay болуп сиздин аманаттарыңызды бардыгын тапшырып, эненин кубанычында чек жок, мынакей билериңизди да тагып атат, мынакей колуначы. Мемлекеттин чапканын аны сатып. Ооба. Кол чабып турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эми мынакей сөйкөнү колуңузга салдыңыз эне, а? Мынакей. Эми мынакей билерикти көрсөтүп коюң, мактанып коюң, мынакей. Билерикти мактанды, мынакей баарын кабыл алды. Эми бир сүйлөшүңүздөр эми мынакей. Кармап турасызбы? Мына энебизге жакыныраак кылып туруп бир келини менен сүйлөшүп алсың, кана. Жакшы болам. Aynen. Рахмат жөнөткөн садакаңа. Рахмат балам. Кем болла, мен сыйласаң Алла сыйласын, aynen. Силерден балдарыңа үйлөгүлө балам. Келин агыла, кыз бергиле балам. Көп жашагыла балам. Эки дүйнө баксылыкты каалайм, aynen. Денсаулығыңыз чың болсын. Мына қыздағы уларда сөйлешіп қойым. Кандай жакшы отурасыңарбы, aynen. Иштеп атасыңарбы? Денсаулыгыңар жакшы балам, жакшы. Жакшы балам, aynen. Рахмат. Ömrünüz uzun bolsun. Bizim baxtımızga bar bolun, aman bolun. Oruyorum hiç açam. Rahmat. Sayın size uzun ömür versin apa. Suyuktü, tayene, çoğane bolup bizim bağızga törübüzde bar bolup жүрөберин. Rahmat балам. Бери көрсөткөнүңүздөр ушул сүйлөп аткан кызым. Мол минюреже сиздин дагы бир көзүңүзчө айтып коеюн, бул сүйлөп аткан кыз небереңиз болот азыркы? Кызыңыз болот да, кызыңыз. Kızı менен келини. Кызы менен келини бул боюнча маалымат бердим. Тортты ушул эжебиз берди, мисалы мындай айтканда, туурабы? Daşnakay кылып туруп тортты жиберген, ушундай бир дагы бир өзүнчө бир колунан ушундай нерселер келет экен, эне. Торт жасай деген, ушу шириндиктер жасай деген. Мына ошого окшогон сиздин туулганыңызга кыскасы ушундай бир кубанычтан улам жаңырган Daşnakay бир калуу тилектердени кабылдап коюңуз, урматтуу көрүүчүлөр. Кол чаап коюңуздар мына эки кыз үчүн. Болду мынакей, эми анан дагы сүйлөшөрүз. Эне муногу белек сиздики, муногу жазылган кагазды жоготпоңа эне. Бул дагы чоң эстелик сиз үчүн атайын жазылган. Салып коем. Ооба. Эне канча балаңыз бар, канча небереңиз бар дегендей. Чебере барбы? Канчага чыктыңыз эне? Мен 63-кө чыктым. 63. 20-ден ашык неберем бар. 3 жыл 2 кызым бар. Ушул балдарды бакканча кандай турмушту баштан кечирдиңиз эне? Кандай жумуштарды кылдыңыз эне? Вакытты ушул иштедик балам. Эл катары ушу 5 баланы эч бир бирөөгө ушу зарыктырбадыңыз, жыртык кийдирбедиңиз. Кыскасы эл катары эл эмнени жесе ошонун баардыгын жасап, ата энелик милдетти аткардыңыз, эне. Бул менин программасын көрөсүзбү? Көрүп турасызбы? Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушуга чейин маалымат угуп келдим. Бенебиз сыяктуу бир топ ушул Айтамга айылынын энелери ушу менин программасын жана түрк сериалындагыдай эле болуп, ушул улам чыккан жаңы чыгарылышын көрүп турушат экен. Демек, Кудай буйрса сизден кийин буга чейин тартып кеткен бир эки ушул адамдарды, андан кийин эми сизден уланып кетсе керек деп ойлойм. Наркыдагы тартылчу энелерчи, Кудай буйрса эне. Анан келет деп айтып калышты, анан кийин бүгүн угуп калдыңызбы же кече келип угуп калдыңызбы? Кече уккан. Сизге сюрприз болуп келейин дедим эле. Айтпай дебейчи. О, коро жайда жүргөндө, чөп оруп жүргөндө, барып эле ошол жерден бир
Bakırıp bakıldap söylep kalayın dedim ne? Şarkırat da. Ava kızlar gelinleriniz ayrıca şu Minura gelininiz aytты, apamı dedi, aybay jasap koygonбуз dedi. Çınına gelgende mына şu adamlar güö. Hiç kim sizde 63 yaşta oyloyt kenene. Bir 50'nin tegeregi de öyle oyloyt kenene. Jap jaş ekeniz. Kuday bursa 100 yaşka da uşuntup bakıldap sizin eşiңizdin астына gelip kalamın kuda kalasa. Жақсы ene. Ene. Şu sizdi urmattap, sıylap, şu sizin en jakın adamlarınız gelip şu sizin айланаңызда отурат да, эне. Ошолордон bir жакшы bir маектерди алалы. Буга чейинки айтпаган сөздөрдү айтышсын. Анан сарпай тапшыруу аземинде эле сразу уланып кете берсин. Кимиңиздер эмне алып келсеңиздер, куругун алып келдиңиздерби, жолугун алып келдиңиздерби, кыскасы тапшыра берме, Кана эми улай беребиз. Ең чоғыны. Кана бери карап туруп эне, эже сүйлөп туруп анан кийин падеркеңизди тапшыра бериңиз. Кана сиз кимис болосуз? Мен кайнысынын кызы болом. Чоғынан болот. Чоғынан кызы болот. Көп жашаган şu балдарыңыздын төрүнүн көркү болун, үйүнүн гүлү болун, бактылуу болун, Кудайым узун өмүр жаш берсин. Дайым бактылуу карлыкта төрдө бактылуу чоғына кайна болуп жүрө берин. Ай, рахмат. Кол чаап коесуң аке, жакшынакай сөздөргө. Энебиздин албетте кыргыздын каада салты эч качан эч жерде унутулбайт. Жакшынакай болгон чепкен, мындай кемселче деп коелу. Анан жакшынакай болгон ак жолук. Ак жолуңуз эч качан башыңыздан түшпөсүн эне. Мынакей бул урматтуу көрүүчүлөр, ушундай көз ирмемдерди бир күн келет $1 миллион да сатып албай турган күн келет. Ошон үчүн ата-энени көзү барда сыйлап калалы. Сыйлап калалы, урматтап калалы. Кана келиңиздер. Кана бери карап туруп сүйлөп туруп анан кийин. Менен болот. Мен сарпайларды тийгизип койдум саркел эле. Берип койдуңуз. Куругун деле чөнтөгүнө салып койдуңузбу? Жакшы. Кол чаап коебуз аке. Кол чаап турабыз ушундай бир жакшынакай көз ирмемдерге. Жакшы. Кана эже сиз кимис болосуз? Я көтөрүңүз эже. Алдыр ака. Men çoğun. Kızı da ise. Ушул Uzun olsun. İnsanın sen olsun. Daha bir şey. бери карап туруп ошол сөздү айтып коюңуз эми. Сиз нары карап сүйлөп калдыңыз эле, элдер көрбөй калбасын. Кана Çoğun ömrünüz uzun olsun. бери карап сүйлөй бериңиз бери. Sen olsun. Ardayım şu kızlarınızın hürmetini görüp, yaşlı gününü görüp yürüyoruz. Sizler de duasını alıp, bu kuvanyçtın göz yaşı, bu suyunçtun göz yaşı. Şu neverlerin barını özünüz baktınız da ne? Keç koyarız, ısık болады. Urmatlı görüşler, bir nesini aytıp koyun. Bugün Oş'ta, Jalpı Oş aymağında 32-33 gradus ısık. Aябай gün ısık. Moskvalıklar görüp otkan bolsаңыздар, bir gelip ketsеңіздер, суу кезиңиздерден чыгып кетчү да ичинде. Турабы? Кана кийинки сарпай тапшыруучулар, аксакалдардан алып туруп берейин, мынакей кийинкилер даяр болгончо. Келиң аба. Hurmatlı tuğanlar, ağayınlar, akalar, ükeler, cengeler. Bana bugün cengeminin tuğulgan günü olup atarken 62 yaş Kudağını belgilep atabız. Cengemizge urmat sый. Kızlardan kızmat görsün, uğuldardan hurmat görsün. Üsönünü üylösün. Üsönünü şarpayını kiysin. Üsönünü toyda birge oynap külöylü. Dağı nasip kısa şol kadırlardı çıkarganı şu ülkem Azimbek sana rahmat. Kelip duruyor. Ömrüzak Azim Kulu ha. Rahmat uka. Senem kan babağın. Rahmat uka. Ay rahmat. Abi ben bir tol kançılıksı olam ben. Men atım Çolpan. Bizdin en bir aksakal jengem bolgan Abiba. Endi akam oyduna ketdi, jay jannattan bolsun. Beyişim versin ha. Şu Abibaga çoң rahmat şu 6 balаны 5 balаны jeri suga koyboy baktı, mına Kudaga şükür uldan urmat kızdan kızmat gördü. Şu baktılуу bolsun endi akam көргөн иштерди Abiba көрүп akam көргөн иштерди Abiba көрүp ооруба сыркабай мына саган үй жайлар өзү буйрум насип кылсын. Кудайга миң алла шүгүрүн şu жак көрсөткөнүгө. Мына энди жашоо ушундай энди баргансам бары өнүгүптүр. Азимбек Ömrüzak Azimkul, men seni köp televizyon adamını Şivegiden görüyoruz endi mına Kuday buyurup durup sen de bizim eşiğimize konuk bolup gelip kaldın. Senin de ömrün uzun bolsun, rızkın egiz bolsun. Köp mına aşağı kuantıp bardığın kursan kılıp jüre bergen mına dünyada jakşılıkты kalayman. Oruğa sırkaba şu aksakalların yaşını versin sana endi. Şu önüge vergile künden künge mına şu atamdan takanlar bardığı zaman boloylu oruğaylı sırkabalım, hükelerim, singilerim. Bari жақсы жүрісіне мен қалаған қалам тілеген şu talada жүрген Miniraga, Maqsadga, Amerikanга
Бардыгы рахмат. Бардык ата-эненин балдары ушундай болсо эң бир жакшы нерсе болуп эсептелет экен. Дүйнөдө ата-энени ушуга багат да энди аркамдан кала турган ушундай деп ушуларга чоң рахмат. Сагын, Меркан, Минура, баарыга да Манзура, баарыга мына ушул жерде отурган менен чоң акам болот деген, наргы эң кичине биздин Кенжетай үкабыз деген, наргы Жалалды мана Муса акам менен чоң акам. Бул Абибек Аксакал жеңем, бул жеңем экинчи жеңем, мына жеңем үчүнчү жеңем, нари келиним экөө келин болуп эсептелет энди. Өмүрбек ушул энди рахмат келгениңе чоң рахмат. Оорубасың аман эсен. О, мен айтканыңыз келишин рахмат эне. Менин жеңемдин туулган күнү менен куттуктаймын. Узун өмүр берсин. Uzun yaş versin, baldarının kuvalara çoğun olsun. Boldu böyle. Ayva kısık alırsın ayva. Mağızlı söyleyken ha. Ha, жақсы. Siz kimisi olası ne? Avsını bolam. Avsını olası mı? Hurmatlı görüşler. Жақсы. Kanal. Ana, ene siz kimisi olası? Benim avsını bolam. Avsınlar geldik de bütün bugün. Avsınlar geldik. Jengem ömür uzun bolsun, şu baldarın huzur olmatını görsün, mevrelerin toyunu görsün. Akam kiyген sarpaydı şu kiysin. Ona Minuraga, Maksatка, Meyirkanга rahmat şu baldarı enesini sıylap şunday kıptır. Bunday bala olsa bardı geneler. Qovanat bayынан ayın. Мәйлем саңайым рахмат ушинтип келгениңе. Мәйле жеңем жакшы болсун. Рахмат. О, мен айткан сөздөрүңүздүн баарын Кудайым кабыл кылган болсун, а. Мынакей кийинки эжебизге сөз берелик ана. Чоң эне туулган күнүңүз менен дагы бир жолу. Bunday туулган күндөрдүн көбүн жашаң, бактылуу, карылык берсин, дөөлөттүү, озурлуу. Ушу баккан балдарыңыздын жакшылыктарын көрүн. Максат, Минура, Меркан, рахмат. Чоң энемди сыйлап шуну кылганыңарга ар дайым ишиңерге ийгилик, бактылуу болгула, өмүрүңөр узун болсун, ден соолуңар чын болсун. Чоң энем силердин жакшылыктарыңарды көрүп, дайым төрүңөрдүн көркү болуп жүрө берсин. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей Абиба энебиздин эң жакындары сүйлөп, улам кезектеп сүйлөшүп атат эне. Кана өзүңүз тааныштырып, сиз кимиз болосуз? Мен Авсыны боламын. Жеңе туулган күнүңүз кут болсун. Кудайым ден соолук берсин, узун өмүр берсин, ушу бала чакалардын көркү төрдүн көркүдө жүрө берейин. Кудайым ден соолук берип, ушу бала чакалардын жакшылык сарпайларын кийин. Не деген баардык ушул айткан жакшылыктардын баардыгына мен дагы кошуламын. Мен сарпайларыбыздан чөтөрдө саппайды кетип десе. Туура эне. Буга чейин эми албетте шаша буша толкунданып келдиңиздер да сүйүнүп анан келгенден бердиңиздер туурабы? Жакшы. Келеме уулу болом деген жигитке сөз берели. Мынакей себеп дегенде мына бул дүйнөдө ата-энеден өткөн бир чоң байлык жок. Канча акчаңыз болсо дагы, 1000 матраимов болсоңуз дагы, бирок ал матраимов дагы ата-энесинин алдында бир жөнөкөй бир жупунуу бир пенде болуп көрүнөт да, туурабы? Сиздин апаңыз кандай адам? Жакшы адам экен. Жок, жакшы экенин билебиз албетте, бардыгын силер бир сүрөттөп бериңчи, бир кандай бир касиеттери бар, мисалы өзгөчө, мисалы менин апам башкалардан мунусу менен өзгөчөлөнөт деп бир мактаңчы гана. Сынатрона тукун кур берет. Менин апам бардыгынан жумшак. Менин апам бардыгынан жумшак, жакшы адам, мээримдүү адам. Апам жакшы көргөн. Siz kançanчы баласы болосуз? Мен эң кичине баласы. Эң кичине эркес. Кадимки эркек дейсиз дагы эле. Эмбекте башкасын. Пенсияны оң чөнтөккө саласыз алып туруп эле. Же эне өзүндө болобу пенсия? Апам өзүндө болот. Өзүндө болот, а энебиз баары жаман берекелүү болобу? Мисалы энебиз бир 10 000 тегеренде пенсия алсаңыз керек, а? Ошо сиз мисалы 100 000 тапсаңыздар, энебиздин 10 000 пенсиясы жок болбойт. Эч качан баш десеңиздер турабы? Мына келип отурат. 100 000 тапса. Кана энебизди бир мактамчы дагы бир сизге ушундай бир тарыхый бир учурда кийин эстеп жүрөбүз. Өмүрүңүз узун болсун апа. Биздин бактыбыз ар дайым бал болуң, аман болуң. Сизге каларым сиздин соолук узун өмүрү. Кана кол чаап коесуң, аке, урматтуу көрүүчүлөр. Энебизди канчага чыгарам деп отурасыз эми, кубаттанып, Кудай кааласа. Энебиз али 63 жашка эми чыгыптыр да. Кудай кааласа 100дөн дагы үчтө жашасын иншалла. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эң кичинекей сөзүн, уулунун сөзүнө күбө болуп атабыз. Кудай буйрса, мындан дагы беттер, мындан дагы 5 бетер сюрприздерди уюштурам деп жакшы ниет кылышып атат да, Кудай кааласа. Аны айтпай тура элеми.
Азыр айтып койсок энебиз дагы баягы күтүп албасын туурабы? Дагы бир күнү келем мен ошо сюрприз үчүнчү аны айтышты мага. Бардыгын айтышты. Менде маалымат бар эне. Бактылуу болуңуз, ушул сиз эң бактылуу адамсыз, апаңыз бар. Эң ушундай бир бай адамсыз, апаңыз бар. Ошого таазим этиңиз. Апалардын бутун жууп, жытын жыттап, ушинтип эркелеп жүрө берели бул дүйнөдө, туурабы? Азаматсыз, кана кол чаап койбосун. Эми аксакалга жана биринчи баштаган абабызга бир сөз берели. Аба, бир төгүлүңчү гана бир сиз жана сөздөрдүн баардыгын бир уктуңуз да, андан бир өзгөчөрөөк сөз сүйлөңчү гана. Жеңе, туулган күнүңүз болсун, көп жашаң. Кудай Таала бул жашоодо сизге баардык жакшылыктарын аябасын. Мен эме дейин энди. Бул ата-эне балам башына келгенде билесин деп эскилер айтат да. Ана биз карып башыбызга келип 60 жогору кетип кеттик. Баланы эмеге багабыз? Ана баланын бир немеси ушу мына. Мен шүкелериме менин карындаштарыма рахмат. Ошол Москвада кантип акча табышат, эмне болуп атат, оны бир Кудай билет. Бирок апасын унутпаптыр. Рахмат, ушу балдардын өмүрлөрү узун болсун. Жашоодо ушулардын эч Кудайым баардык жакшылыгын аябасын. Эмне демекчимин мен? Ата бала үчүн эне көбөмөз казна да. Муну сөз менен айтып, ыр менен бул жашоодо канча күндөр өттү. Энени мактап, ыр жазып, бирок ошолордо неме. Эне ушунчалык да, жакында эле мына кыргыз жакшы бир эненин таманы бейшинин таманы кийин ушул эми мына караган. Энени ушунчалык бактаган. Биздин эне өзү өтүп кетти, ал өтүп кеткени карман да. Кана менен 65-ке кирдим. Ошол мезгилдеги кийген көйлөктөрүн жыттап аласызбы? Ошентесиз, башка айла. Ушундай экен дагы арман дүйнө. Энди жеңем бактысы бар. Өтө ушул дүйнөдөгү бактылуу адамдардан мен бири жеңем. Ошол кыздары бар, мына уулдары бар, мантип өзүнчө дастаркан жайып, жакын туугандарын чакырып, санаалаштарын чакырып ушул кубанычын тең бөлүп атат. Рахмат жеңе. Аман болуң, ушул балдарыңыздын жакшылыгын көрүң. Мен ушул коңсу кылып жашайм да. Мына үйдүн наргысы менин. Бул дүйнөдө 3 жоош аял болсо ошонун бири. Анан битте болсо ушул мен жеңе. Ушунчалык укмуш сөз да? Бирөөгө жеп жаман сөз сүйлөбөдүм. Ана келгенине мына 60 жыл дебейин, 50 жыл болуп калса ушул. Мен көзүнү ага менен тиктебедим. Анан караң. Жеңе деген ушундай болот да. Мына коңшу деген ушундай болот. Уурусаң ден соолугун сурайт кирип, ой, эмне болуп атасың? Сиз деп койгончу бул энди. Ушундай экен да. Жашоодун баардык немелерин колдонот мен жеңе. Мен мактанам ушу жеңем мени. Ушундай кылат мени, тигиндей кылат деп мен барган жеримде мактаныш немем бар да. Ушунчалык ушундай аял бар. Энди жашоо ушундай экен, акам өтүп кетти. Акам өтүп кетти, акам өткөндө мына 20 жыл ашып калды. Арман дүнөө. Бирок акам өткөнү менен акам бардагы балдарды үйлөп атат, кыздарды көйгө берип атат. Мураскерлер турат, мынакей жашынакай болуп. Бул дагы өзүнчө бир керемет десек болот да. Керемет. Дагы эмне? Аман болуң жеңе. Балдарыңыздын башында болуң. Балдарыңыздын жакшылыктарын дайыма төрүндө болуң. Биздин пешенебизде аман болуң. Биздин жакшылыктарды төрүбүздө болуңуз. Калган жеңелердин дагы, калган мына бир эле акам калды. Ошол дагы бардык Кудай Таалам жакшылыктарда бизди ушу бирге кылсын. Ушу насип кылсын. Ошол эми. Жакшы, рахмат, аябай сөздөр. О, мынакей. Эме кылабыз, Бейшим апам деген торт келди мынакей. Күнүң менен. Жакшылап кол чабабыз. Күнүң менен. Урматтуу көрүүчүлөр, эми бүгүн жакшылык күн, бүгүн майрам, колдон келишинче мындай тортты мага бир көрсөтүп коюңуз эле, мында бир тартып алайын. Могу жерде мына Айбиба энебиздин бир бакта аябай сонун отурган жеринен сүрөтүн чегерип бул жерге тарттырып, мына Бейшим апам деп жаздырып, жакшынакай торт кирип келди. Кимдин атынан болду бул? Московскийлердин, ошо московский торт болот да ошондо, Жок, бирок неме кылган мага мен келдим. Мынакей гана, ойбой. Азыр сиз туруп туруңуз, азыр сиз торт боюнча да өлчөм аяп бересиз, эне. Ана бир сиз кимсиз болосуз? Аусыны болом. Мен капыр. Мына китеден пайдаланып, мына жакшы сөздөрдү айткан күндөр келип калыптыр. Деңе
Tuğan gününüz kut bolsun. Daim densolukta bolun. Ömrünüz uzun bolsun. Akam körbөгөн жакшылыктарды siz көрүң. Балдарыңыздын жакшылыктарын, тойлорун, сапайларын келип жүрө бериңиz. Анан бул кеченин башында турган балдары Максат, Минира келини, кызы Мейримкан ошолор ушу кечени уюштуруп туруп ошолорго дагы тапкандарга береке берсин, үй ичинде тынчтык болсун. Мына апаларын сүйүнтүп ушул сюрпризди жасаптыр. Ошол эми Алладан кайтсын, балдардан кайтсын, салих инсандарды, алым инсандарды тарбияласын, ошолордун жакшылыктарын көрсүн. Анан дагы силерге ушул алыстан келип ушул биздин жакшылыгыбызды тең бөлүшкөн үчүн силерге да рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, үй ичиңизде де тынчтык, берекелик дайым боло берсин. Амандык болсо, кайгы жок болсо, бардык нерсе боло берет экен. Ошон үчүн дайым эле ушу отургандарыбыз катарыбыздан адашпай, дайым ден соолукта болуп жүрө берели. Тынч болгула, аман болуңуздар. Рахмат. Мынакей кучак ташып колун кармап койсоңуз кутуктап туруп, мынакей. Мына ушул сүйлөгөн ушул Альбенебиздин бир тууган абысынын кызына бир аз маекке аралаштырайлы. Себеп дегенде бул торту дагы бир көрүнгөн адам жасай бербейт. Мынакей. Тортту бир мактаганча, бир составында эмнелер бар экендигини, бир секреттери бар экенин айтканча, ана бир куттуктоо сөзүңүздү жарыяласаңыз. Биринчиден бул торту өздөрү алыста жүргөнүн билдирбей, чоң неме сюрприз болсун деп менин өкүл апам заказ кылды. Аттары ким? Минира Максат. чоң туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, көп жашаң, жамандык көрүңүн, ар дайым балдарыңыз жакшылыктарын көрүп, төрүдө сый урмат үстү жүрө бериң. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жакшынакай шириндик, мынакей бүгүнкү Альбенебиздин туулган күнүн ого өтөр көрккө бөлөп жаткан учуру. Эне аябай сүйүнүп турасызбы? 18 жаштагыдай көрүнүп калдыңыз. Мен жана 63 деп атканда. Туурабы? Жашарып кетти энебиз, байкадыңыздарбы? Эне себеп дегенде бир ушул менин программасынын бир касиети бар да эне. Бул программага тартылгандан кийин көпчүлүк энелер айтып атат да, келиң отура бериңиз эне, отура бериңиз. Айтып атышат да, ой буга чейин белим ооруйт эле, анан жүрөгүм ооруйт эле депчи, анан ушул программаны ушу ооруганда эле көрө калам дейт да. Көрө калганда эле ушундай бир сакайып кетем дейт да. Себеп дегенде эне мен ойлойм да, бул программага мисалы 20 миңден ашык энелер тартылып аткан болсо, ошончо бата ыроолоп калган окшойт депчи. Ошентип мактанып жүрө бериң эне, ушинтипчи. Эми сизге бир тапшырма да эне. Балдарыңыз, кыздарыңыз, небелериңиз азыр дагы сүйлөйтүр дашат, ага чейин сизге бир тапшырмада сиздин ырыңыз, сиз түскөн армия үчүн гимн болуп калсын эне, бир 4 куплет ырдап бериңиз эне. Ырдайт деп айтышты, ырдай албайт дешкен жок. Анда о жана эле унчукпак эмесмин ырдай албаса депчи. Жаштык кездештигин. Бир куплет таштангана. Канча куплет болсо боло берет эне. Кара шоро келин жайлоо эс алууга барганда, достор менен оюн күлкү салганда. Билгендер коштоп турабыз. Болдубу? Макул эне. Өзгөнөн болот да Карашораны. Ошончу сразу Карашордон баштадыбы? Жакшы. Энебиздин ушундай ырын балдар кыздарыңыз, өзгөчө алыста жүргөн келиндериңиз, жакындарыңыз ушу менин программасы аркылуу ырын угуп дейт. Ушуну жанына барып жыттагандай болойлу, сагынычтуу жазып алайлы деп атайын ырдаттым эне. 4 куплет ырыңыз дагы бул өтө бир таберик алар үчүнчү. Eneng kutustap koy. Azamat keldi. Qana? Ene tugan kununuz menен ömrünüz uzun bolsun. Qana kolun karmap buna, jashdan kutustap koyabыз, qana? Ay azamat. Эртең чоңоюп алгандан кийин көрөсүңөр ушул видеону жакшы эле тартырып койгон экенбиз депчи. Кел, qana берге. Qana? Ay azamat kızlar da mınaki ушулардын тойлорун көрүңүн. Биз дээрлик жарым сааттан ашык убакыт бою ушул Альбенебизди мактай берип, колдон келишинче аракетти кылдык. Бул өтө бир аз нерсе. Кудай буйруса, мына балдар кыздарыңыздын дагы мындан дагы сонун бир сюрприздери алдыңкы мүнөттөрдө алдыңкы айлар күтүп турат. Кудай буйруса ошол тилектердин баардыгы ишке ашсын эне.
Өзүңүздү кандай сезип калдыңыз жанага караганда? Келинime, balama rahmat, kızlarıma rahmat, ömürler uzun olsun, baktulu olsun, oğluna hurmat, kızlarına hizmet görsün, iki dünyadan baktılılıkta kalayım. Ene, эми жана бизге сизге тапшырма бердик да. Эми сиздин тапшырмаңыз, ушунча отурган ушул энелердин бирөөсүн бир табыштаңыз, тапшырма бериңиз, ырдап берсин сиздин туулган күнүңүздүн урматына гана. Абысындарга бересизби тапшырманы, кайнелериңизге бересизби? Энебиздин тапшырмасы бул аткарылыш керек да. Endi biz ender çıkan ödülerde talantırçılar emesiz. Hali köngül için ölmek var deydi. Endi jengimdi dirigini siylap, akamın arbayını siylap, hali bir kuplet ırtap koyuyorum. Çankaganda çay içkin dep sen mağa, belek kala vergen elin jasolu. Koldan düşüp sınıp kaldı kokustan ay, attağan at ömründün azdığı. Akçını, akçını, attağan at ömründün azdığı. Oşol günü çını jattı bir kırıp, harbi sana göz aldın çakılıp uğrap. Sen susan da seni sungan jaş çubay, jaşa seken jar menen ıntımak. Akçını, akçını, jaşa seken jar menen ıntımak. Oy rahmat, ya sonra. Бул адамдар сиздин тирөөчүңүз, сиздин колдоочуңуз, сиздин мындай бир кеңешчиңиз да болуп кетиши мүмкүн, балким мисалы сырдашыңыз да болуп кетиши мүмкүн. Кыскасы, сиздин ушул 63 жаштык юбилейлик туулган күндү бир жакшылап колдорунан келишинче өткөрүп берип аткан чактар. Аларда ушул жөн турбай ушул келиниңиз, балаңыз алыста туруп дагы ушул программага киргизип, буга чейин акча деле берип көрдүк, мисалы башканы деле берип көрүп атабыз, Кудай буйрса, бардыгы ушул менен программасына жетпейт экен. Ушул элеси биз үчүн ушунчалык бир табелик болуп калсын, биз үчүн тарыхый көзүрмөн болуп калсын деген ниеттери бүгүн ишке ашты эне. Ушул туулган күнүңүз менен эне. Эч убакта оорубаңыз эне. Бар болуңуз, урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин ушул Абибай энебиз сыяктуу апаңыздар болсо, бейиштин образында болгон, атаңыздар болсо, мисалы Алатуудой болгон, куттуктаганга шашыңыздар. Бул дүйнөдө ушул эки адамдын, ата менен эненин ыраазычылыгын алмайынча, тиги дүйнөдө бейиштин эшиктеринин бири да ачылбайт деген бир жашынакай биздин динибизде ушундай бир осуяттар бар, ал пайгамбарыбыз калтырып кеткен, бул Куранда дагы бар дегендей. Эне, эми сиздин кан жаныңыздан жаралган бала чакаңызга, туугандарыңызга арналган бир жакшы жыйынтыктоочу батаңыз берсеңиз, андан кийин туулган күнүн урматына келген энелерибиз чай ичсин эми. Şu avusundары, şu kaynelerim, singlerim bardı, baktılı olsun, ondan hurmat, kızlarına hizmet görsün, şunday yaşlılıkta toplalıp жүрөр eyle. Aynen. Sana hem rahmat, ömrünüz uzun olsun, işin ilgili olsun, aynen gibi. Şu enelerdi kutluktap жүрөр balam. Amin. Программа жактыбы эне? Жакты. Жактыбы? Эстен кетпейт эми, эч убакта Кудай буйрса, быйылкы жылкы программанын туулган күнүнүн урматы. Апаңызды сыйлап келген туғандарыңыз, денсаулығыңыздар чын болсын, өміріңіздер ұзын болсын, дайыма ушундай жакшылыктарда жүрө бериңиздер. Ошондой эле уда кирип келген Зеби жеңебиздин дагы туулган күнү менен куттуктайбыз. Кудайым өмүр берсин, денсаулык берсин, сүйкүмдүү тайине чоң эне болуп жүрө берсин. Кийинки сөз сизде. Кошулам деп эле койдуңузбу, болдубу? Күнүңүз менен урубаң, денсаулыкта болуң. Балдарыңыздын сыйын көрүп жүрө бериң, өмүрүңүз узун болсун. Зебжеңемде туулган күнүн куттуктаймын. Денсаулыкта болсун. Балдарынын сый урматын көрүп жүрө берсин. Эне,
Мына ушул алыстан туруп мына кызыңыз менен ушул келиниңиз экөө тең бирдей даражада болсо керек менимче. Мына ошо экөө айырмалай албайсыз. Мисалы кызыңыз ушулардын ниеттери ишке ашып, мына ушул секундтарда мына ушул туулган күнүнүн урматына арналган иш чараңыз ушул программага камтылып атат эле. Жакшы туруңуз, эч убакта оорубаңыз эне. Кудай бурса 100 жылдык, 100 жашка чейинки 80 жылдык, 90 жылдык дагы ушундай юбилейиңизге келип, ушинтип бакылдап сүйлөп турайлы эне. Бар болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, алдагы телефондорго чалыңыздар, кат жазыңыздар, өлкөнүн 7 дубанына барып кулуктап келатам. Элелерди сүйлөтүү, кубантуу, бул дүйнөдөгү ушул менин милдетим катары айтып, ачык эле айткым келет. Ошондуктан жазылыңыздар, кат жазыңыздар, ошо бене сыяктуу энелерди сүйүнтөлү. Жакшы туруңуздар. Баардыгыңыздар. Аман эсен болуңуздар, Жакшы.